Добрый день, мои дорогие подписчики. Добрый день. Өткөндө видеолордо айттык, учурашууну орусчадан учурашып баштайбыз деп, орус тилинде. Себеби максатыбыз орус тилинде учурашуунун кандай көп түрлөрү болсо ошону үйрөнүү. Мен добрый день деп айттым. Анан сиз биринчи аркы видеолорду көрбөсөңүз ойлоп калышыңыз мүмкүн, бул туура эмес айтып коюптур. Кечинде көргөн болот, эртең менен көргөн болот, бул эмне депчи. Ошон үчүн айтып коеюн, бул добрый день деп айткандын максаты учурашуунун түрлөрүн үйрөнүү. Мен добрый день деп айтып атам, бизде саат 2. Ошон үчүн эртең менен тартып атсам башкача айтам, кечинде тартып атсам башкача айтам. Ар кандай учурашуунун формаларын үйрөнүү максатында ушундай учурашууну киргизип атабыз. Бул рубрика суроолорго жооп берүү. Болотбой деген подписчик бар экен. Одевать, одеваться деген сөздөрдүн айырмаларын түшүндүрүп бериңизчи дейт. Одевать, надеватьты түшүндүргөн, одеть, надеть дегенди түшүндүргөн видео дагы бар. Ошону дагы бир жолу кара. Болотбой. Анан кыскача түшүндүргөнүм бул. Он одет. Ал кийимчен дейт. Он не одет. Ал кийими жок. Жылаңач. Голый дегенде, мисалы, он не одет. Приличныйраак айтып коет экенбиз, ал кийими жок. Она одета. Ал жакшынакай кийимдерди кийинип турат дейт. Одевать деген ошондо башка бирөөнү айтканда, башка бирөөнү кийиндирүү. Галя начала одевать сына. Эшикке барып келели дедиңиз, Галяга прогулкага, паркка. Анан Галя туруп баласын кийиндирип баштады. Ошондо мисалы Галя начала одевать сына, кийиндирип баштады. Асан может одевать детей в школе 2 раза в год. Асан балдарын мектепке жылына 2 жолу кийиндире алат дейт. Айнура деген мисалы аябай укмуш ырчы кыз же актер бар деп коелу бизде. Ырчы деп кое берейинчи, нар жака ырчы деген бир пример бар. Ырчы кыз деп коелу. Айнура укмуш ырчы кыз, укмуш сонун кийимдерди кийет. Анан бул журналист Айнура жөнүндө айтып атып, анан Айнуру одевает самый лучший стилист Кыргызстана деп айтышы мүмкүн да. Демек, ал стилист Айнураны кийиндирет дегенди билдирет экен. Ошондо одевать, одеть деген башка бирөөнүн кийгенин, одевать деген башка бирөөнү кийиндиргенди айтат экенбиз. Одеваться деген кийинүү. Я не умею одеваться быстро. Одеваться деген ошо кийинүүнүн общий эле башындагы эле түрүн айтып койгон варианты. А өзүңүз кийип атканды башкача айтасыз. Одеваться. Я не умею одеваться быстро. Мен бат-баттан кийине албайм. Чтобы красиво одеваться, нужны немалые деньги. Жакшынакай кийинип жүрүү үчүн көп акча керек. Сиз өзүңүз кийип атканыңызды айткан жоксуз бул жерден. Кийинүү жөнүндө гана сөз болуп атат, мани бериңиз. Эң золотое правило. Одеть менен надетьтин айырмаларын билүү үчүн эң золотое правило. Бүгүн көп видео тартып коюп тилим чулдурап калды уже. Одеть надежду. Надежда деген мисалы башка бирөө да, сиз эмессиз. Одеть надежду, надеть одежду. Ушул макалды такыр эзиңизден чыгарбашыңыз керек. Бирөөнүн кийингени жөнүндө, бирөөнү кийиндирүү жөнүндө, бирөөгө кийим берүү жөнүндө айтып атсаңыз, одеть деген сөздү смело пайдалана бересиз. Эгер өзүңүз жөнүндө айтып атсаңыз, надеть деп гана айтасыз. Өзүңүз кийимди кийүү жөнүндө, өзүңүзгө тиешелүү кийим жөнүндө сөз болуп атса, смело надеть деп бересиз. Одеть сына, баланы кийиндирүү. Одеть манекен, магазинде иштесеңиз, магазиндеги манекенди кийиндирүү. Одеть певца, певицу, жанагы Айнура болду. Тиги стилисттен неме алса, интервью алып, сиз Айнураны кандай критерийлер менен кийиндиресиз десе, мисалы стилист интервью бериш мүмкүн. Одеть певицу это очень сложно. Багы ырчыны кийиндирүү аябай кыйын, анан ага ушинтип тандап бердим деп. Ал ырчыны кийиндирди, өзүнүн кийими жөнүндө айткан жок, ырчынын кийиндиргени жөнүндө интервью берип атат. Ал өзүңүз айтып атсаңыз, Айнура өзү айтып атса, мисалы, надеть кофту, я надела кофту, я надела синюю юбку и белую кофту. Же сиз айтып атсаңыз деле, надеть кофту, надеть юбку, надеть пальто,
хочу надеть рубашку, хочу надеть вот белую кофту, хочу надеть синюю юбку, хочу надеть белое пальто деп эле айта берет экенсиз. Эң биринчи мына могул экөөнү эле жаттап алышыңыз керек экен. Башка бирөө жөнүндө сөз болуп атканда надежда башка бирөө, анда одон баштап одеть деп айтасыз. Эгер одежда жөнүндө сөз болуп атса, өзүңүздүн одеждаңыз, анда надеть деп айтат экенсиз. Так, получается деген сөздү кандай түшүнөм дейт Медербек. Получается деген демек, ошондо, анда, ушинтип ойлонсок, мындай бир целге келсек деген сөздөрдө колдонулуучу ушундай сөз экен. Мисалы, получается, один ты такой умный. Демек, ошондо сен бир эле сен ушундай кыйынсыңбы деп, мисалы, урушканда, бир нерсе териштиргенде айтабыз, Получается, я объяснил неправильно. Демек, мен туура эмес түшүндүргөн экенмин да. Демек, сиз ушундай жыйынтыкка келдиңиз да, ошондо пайдаланып атасыз получается деген сөздү. Получается, я виноват. Демек, мен күнөөлүү экенмин. К 2 прибавить 3 получается 5. 2-ге 3-тү кошсо 5 болот. Получается дегенде ушундай пайдаланыш керек экен. Айдай. Был, была, было деген сөздөр, булар кандай, кантип, кайсы жерде кайсы сөздү пайдаланабыз дейт. Был, было деген сөздүн баары өткөн чакта айтып атканда колдонула турган сөздөр. Уже болуп өткөнүн. Мне было 5 лет, когда я научилась танцевать. Мен 5-те болчумун билегенди, үйрөнгөндө. Я был такой маленький, что меня не взяли в школу. 7-ге чыксам деле кичинекей болгонум үчүн, мурда айтып атасыз да, мурда гана мени мектепке албай коюшту. Мисалы, кече мектепке барган болушу мүмкүн бала, анан я был, мисалы, меньше всех, поэтому меня не взяли. Кичинекей болгонум үчүн мени албай койду деп айтып берип атат. Был дегенде, былдын жанындагы сөздөр баары мужской роддогу сөздөр болуш керек. Сөздүн өзү мальчик, телефон, телевизор, шкаф, да мне матрас, мисалы, баары мужской роддогу сөздөр. Крем. У меня был очень хороший крем, он закончился. Это был самый красивый мальчик в школе. У меня был такой телефон, как у тебя. У меня был очень большой толстый матрас. Матрасым бар болчу, телефоным бар болчу, бул сулуу бала болчу деп айтып атат, өткөн нерсени баяндап берип атат да. А была дегенди колдонуш үчүн жанындагы сөздөрдүн баары женский родко тиешелүү сөздөр болуш керек. Была площадка, ваза, подушка, была кружка, батарея. У нас была советская батарея, ее поменяли. Мурдагы илгерки батарея болчу, аны алмаштырды. У нас была самая красивая площадка во дворе. Эң сонун аянтчабыз биздики болчу. Это была самая красивая ваза, которую мне подарили. Бул эң кооз ваза болчу. Мына вазаны тактап атат, ваза деген это слово женского рода. Это была единственная стеклянная банка в нашем доме. Биздин үйдөгү жалгыз эле айнек банка болчу. Это была моя любимая сумка. Менин эң жакшы көргөн сумкам ушул болчу деп сумканы көрсөтүп атат. Сумка, площадка, ваза баары слова женского рода. Было дегенде средний роддогу сөздөрдү колдонгонду айтат экенбиз. Было дерево. Это было самое большое дерево. Эң чоң бак болчу. Это поле было пустое. Бул тала мурда бош болчу. Мы играли здесь с детьми, это поле было пустое. Это было самое, мисалы, чистое стекло, что я видела. Эң тунук айнек болчу. Это было теплое одеяло. Бул жылуу одеяло болчу дейт. Эми ошол было деген сөздөрдү
кийинки келер чакка колдонуш үчүн былан эле будетке алмаштырып коебуз. Мисалы, он будет самым красивым мальчиком в школе. Эң жакшынакай бала ушул болот. У меня будет такой же телефон, как у тебя, такой же iPhone, как у тебя. Мисалы, эми iPhone сатып алам дейт, сатып алгана кетти, мисалы, апасы айтып атат, бүгүн сага iPhone алып келип берем десе, бала эжесине мактанат. У меня будет iPhone, как у тебя. У нас это будет, мисалы, площадка деген женский родтогу сөз дедим. У нас будет красивая площадка. Анда деле будет деп коет экенбиз. Это будет самая моя любимая ваза. Эң жакшы көргөн вазам болот. Это будет самое высокое дерево в нашем районе. Бул эң бийик бак болот биздин райондогу. Это будет, мисалы, пустое поле. Бул жер бош поле болот дейт, бош талаа болот дейт. Ошондо было будеттин келер чагын было деген сөздүн келер чагы будет болуп пайдалана берет экен. Кандай женский род, мужской род, средний родго карабай эле. Эгер эми боло турганын келер чагын айткыңыз келип атса, а был дегенди өткөн чактын мужской род, была деген өткөн чактын женский род сөздөргө, было деген менен, мисалы, было деп эле коебуз, ал средний роддогу өткөн чактагы сөздөрдү кошуп айтканда айтат экенбиз. Айгерим следствие, анан вследствие деген эмне дейт. Вследствие деген ушунун айынан, ушул себептүү дегенди билдирет. Я училась в сельской школе, вследствие этого я не знаю русский язык. Мен айылда окуганым үчүн мен орус тилди билбейм дейт. Ушунун айынан дейт, окуганым үчүн. Вследствие болезни ЖКТ я ем только жидкое. ЖКТ деген желудочно-кишечный тракт деп чечилет. Ашказан ичи кары деген, ошо ашказан ичи кары ооруларымдын айынан мен суюк гана тамак ичемин дейт. Анан вследствие деген дагы жазган экенсиңер, мен аны билбейт экенмин. Бул кандай түшүнбөй койдум. Эгер следствие десеңер, териштирүү, жанагы сот иштерин териштирүү андай деген бар го, ошону билдирет да, следствие деген. Анан вследствие деген сөздү билбейт экен. Эгер ушундай сүйлөмдөрдү тапсаңыз, ошо сүйлөмдү көчүрүп туруп жазсаңыз комментарийге, анан ошого карап которо алсам которуп берейин. А так мен билбей атам бул эмне деген сөз экенин. Фотима возвращаю, вернулся деген сөздөр кандай түшүнөбүз? Сүйлөм косуп түшүндүрүп бериңизчи дейт. Возвращаю деген кайтарып берип атам, мен кайтарып берип атам деген сөз. Өзүңүз кайтарып берип атканда возвращаю деп айтасыз. Эркек экениңизге, аял экениңизге карабастан. Я возвращаю на место. Ордуна кайтарып коюп атам, мына берип атам. Я возвращаю долги вовремя. Карызымды өз убагында кайтарам. Мисалы, Собянин айтып атат, с 9 числа город возвращается на прежнюю жизнь деп, прежнюю жизнь дейт. Мурдагы жашоосуна келип атат дейт. Люди возвращаются на работу. Элдер жумушка келип атат. Мы тоже возвращаемся на работу деп сүйүнүп атат дейне бирөө тиякта. Ура, наконец-то мы возвращаемся на работу. Я соскучилась дейт бир кыз. Жумушту сагындым деп. Вернулся деген кайтты, кайтып келди. Вернулся деп эркек кишиге айтабыз. Же к словам мужского рода. Папа вернулся. Мына бул эркек киши да. Папа вернулся с отпуска. Атам эс алуудан кайтты дейт. Эс алуудан кайтып келди. Аня вернулась. Аня деген айым да, бул женщина ал. Аня вернулась с города в село. Аня айылдан, шаардан айылга кайтты дейт. Мое письмо вернулось. Вернулась деп эле коебуз, бирок вернулось деп жазабыз. Вернулась обратно. Письмо деген слово среднего рода, ошон үчүн вернулось деп жазат экенбиз. Вернулась деп айтат экенбиз.
Мое письмо вернулось обратно. Менин катым кайра артка кайтып келди дегенди билдирет экен. Калган суроолорго дагы кийинки видеолордо жооп беребиз. Суроолоруңуз болсо комментарийге жазып, видео жакса бармакчаны басып нравится деген жазуунун үстүндөгү, жакпаса не нравится деген жазуунун үстүндөгү бармакчаны басыңыз.